кутмандуу кечиңиздер менен. Назарыңыздарда күндүн орчундуу окуялары менен Ала Тоо маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Канат Авазбеков жана Гүлзат Карыбаева. Алгач чыгарылыштын кыскача түрмөгү. Экспорт көлөмү көбөйүүдө. Мамлекет тарабынан экспорттун көлөмүн арттырууга болгон аракеттер көрүлүүдө. Ет экспорту бул Иранга, Пакистанга жана бал маселеси бул араб мамлекеттерине. Ал арада Баткен өрүгүнө болгон баа төмөндөп кетти. Дыйкандар баанын түшүшүн тажикстандык кардарларга байланыштырууда. Баткенде өрүктүн баасы туруксуз болууда. Жоругу жолдо калсын. Бишкекте 4-класстагы кызды зордуктоого аракет кылган адам кармалды. Бишкектүү адам деген медициналык менен текшерүүсүндө мас абалында жүргөнү аныкталган. Өлкөбүздүн зоболосу дагы бир ирет көтөрүлөт. Быйыл 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 80ден ашык өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышаары күтүлүүдө. Кыргызстан быйыл экспорттук көрсөткүчтү былтыркыдан да жогорулатууну максат кылууда. Анын ичинен айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоо 30%га чейин жеткирилет. Бул ЯЭПтен тышкары 3-чү мамлекеттердин рыноктарына сатылат дегендик. Маселен, Иран кой этин сатып алууга кызыктар. Ал эми араб мамлекеттери бал менен кургатылган жемишти алат. Ата мекендик кийим-кечилерге дагы суроо талап жогору. Өлкөнүн экспорттук дараметин арттырууга болгон аракеттер тууралуу кабарчыбыз Нургүл Жумабекова баяндайт. Чет өлкөгө 100% экспортко чыккан айыл чарба азыктарынын бири төө бурчак. Былтыр 44 000 тонна төө бурчак 23 мамлекетке экспорттолгон. Негизинен Түркия жана андан ары таңгакталып Европа мамлекеттерине кетет. Быйыл өкмөт төө бурчакты дүйнөлүк базарга экспорттоого жардам берүү жагын караштырууда. Талас облусунун элинин 80% төө бурчак айдап, аны сатуудан тапкан киреше менен жамбагат. Дыйкандар күзүндө фасолдун килограммын 85 сомго чейин сатат. Кышкысын 65-50 сомдон. Азыр элден заготовка кылабыз, анан кийин жанагындай чоң фирмаларга заготовка кылып беребиз. Былтыр бир 1000 тоннага жакын жөнөттүк. Быйыл деле ошо Кудай буйрса жазга ошондой чыгарабыз деп үмүт кылып атабыз. Төө бурчактан кийин экспортко кетип жаткан айыл чарба азыгы пахта буласы. Мындан улам быйыл пахтанын аянты көбөйтүлдү. 2016 жылга караганда былтыр экспорт 30%га жогорулаган. Сыртка сатылып жаткан товарлардын 80% ЯЭП, калган пайызы Европа шериктештигине, Кытай, Иран, Пакистан жана араб мамлекеттерине экспорттолот. Быйылда экспорттун көрсөткүчүн 30%га чейин жогорулатуу максаты бар. Бул багытта ЯЭПтен тышкары 3-чү мамлекеттер менен алдын ала макулдашуулар түзүлгөн. Өзбекстанга 300 000 тоннадан ашык картөшкө, аны менен кошо пияз жана башка азыктар экспорттолот. Муну менен катар таза азык катары кой этин Вьетнамдан тышкары дагы 2 өлкөгө жана бал менен кургатылган жемиштер да 3-чү мамлекеттерге сатылат. Кытай мамлекетине кургатылган сүт, черешня жана төө бурчактын маселеси көтөрүлөт. Ет экспорту бул Иранга, Пакистанга жана бал маселеси бул араб мамлекеттерине бүгүнкү күндө сунушталып атат. КМШ мамлекеттеринин рыногунан орун алган товарлардын дагы бири ата мекендик тигүүчүлөр өндүргөн кийим-кечелер. Кыргызстан ЯЭПке кирген мамлекеттердин ичинен кийим-кечени эң көп экспорттогондордун 5-сабында. Айымдардын сырткы кийимдерин тиккен Нуржамал Толубаеванын жетектеген тигүү цехи 10 жылдан бери чыгарган продукциясынын 100%-ын сыртка экспорттойт. Келечекте Европанын базарларына чыгуу ниети бар. 80-90% ушул Россияга чыгат. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан бир 30-40% ала турган болсо, 80-85% негизи Россияга бизге сатылат ошол жактан. Эксперттердин пикиринде өлкө ЯЭПке кошулганы экспорттун көрсөткүчү кыйла жакшырды. Кайра иштетүү ишканаларынын ачылып жатканы кубандырат. Бирок товарларга мындан да жогору суроо талап жаратуунун үстүндө иш алып баруу керек дейт талдоочулар. Ал үчүн Кыргызстандан чыккан товар экенин тааныган же ошол эле товарды издегидей брендтин үстүндө иштөө зарыл.
көлем менен рынокко кире албайбыз да. Биз киргенде бренд деген билесиңер да, жалгыз ошол кыргыздын чындап Кыргызстанда гана өндүрүлөт деген товардык продукциянын бир эң белгиси менен киришибиз керек да. Но айтайын дегеним, айталы бизде өндүрүлгөн эт башка бир дагы жерде аналогу жок. Анын даамы, анын сапаты. Экспорттук дараметти арттыруу максатында мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатат. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан бизнес долбоорлор каржыланууда. Фонд азыркы убакка чейин 18 миллиард сомго 842 долбоорду колдогон. Мамлекеттик колдоо көрсөтүү багытында дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берген айыл чарбасын колдоо программасы иштелип чыгып, учурда анын 6-чы долбоору иш үстүндө. Орто жана чакан ишкерликти колдоо үчүн кепилдик фонду иш алып барууда. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Коомдук 1 канал. Төө бурчак балдан тышкарыдагы Баткен өрүгү менен башка мамлекеттердин рыногун багындырса болот. Бирок өрүктүн килограммы учурда 500 сомдон 300 сомго түштү. Баткенде өрүктү экспорттоочу ишкана жоктугунан дыйкандар ички рынок аркылуу туруксуз баада сатууга аргасыз болушат. Абалдан чыгуунун жолдору тууралуу адистер менен аймактык кабарчыбыз маектешип келди. Баткенде өрүктүн баасы туруксуз болууда. Анткени өрүктүн негизги кардарлары коңшу тажикстандыктар болгондуктан, мунун баасы да алардан көз каранды болуп калган. Эгер Тажикстанда өрүктүн баасы жогоруласа, анда Баткенде да жогорулайт. Өткөн жумада эле 500 сомдон сатылган өрүктөр бул жумада 300 сомго чейин сатылып калды. Баткендин Карабак айылындагы өрүк базарынын негизги кардарлары тажикстандык соодагерлер. Аймакта кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугунан базардагы өрүктүн бирдиктүү баасы жок. Мындан улам өрүк баасы ар жума сайын өзгөрүп, кардардын капчыгына карап бааланып калган. Базарлардагы баа негизинен Тажикстандан келген соодагерлердин акчасына жараша болот да. Ошолор келип кымбатыраак сатып алсат, кымбаттайт. Алар өздөрүнчө сүйлөшүп алып, ылдыйлатып койсот, аны эч ким көтөрө албайт. Biz Tajikistandan kelamiz bu жерге. Biz Tajikistandan kelебиз. Бул жактан алып барып, анан өзүбүздө сатабыз. Баткендин элине рахмат, өрүктүн кадырын билип өстүргөндөр көп. Тажикстанда да соода жакшы. Быйыл өрүктүн баасы бир аз кымбаттады. Баткенде өрүктү органикалык жол менен кургатуучу атайын ишкана жок. Дыйкандардын негизги көйгөйү да ушул. Мындан улам фермер Турсунали Төлөмөшов чет элдик компаниялардын жардамы менен мындай ишкананы жаңыдан кура баштады. Келечекте бул жерде мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана, муздаткыч компасы менен болот. Эгер ишкана пайдаланууга берилсе, өрүк Кыргызстандын атынан туруктуу баада экспортко чыга баштайт. Мөмө жемиштерди химиялык каражаттарсыз өндүрүү жана аны жайылтуу дүйнөдө күч алган онкология, семирип кетүү, кан басымынын жогорулашы, кант диабети сыяктуу оорулардын алдын алат. Орустар келе башташты. Чоң-чоң компаниялар келип, кана кайсыл жерде складыңар бар, канча миң тонна өрүгүңөр бар деп келишет да. Биз ага даяр эмес экенбиз деп, буну турмуш көрсөтүп койду. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бизде бириккен, мисалы үчүн кооперативге бириккен менен бириккен складыбыз жок да. Ар бир фермер өзүнүн үйүндө сактайт. Эгерде биз эртең бул логистикалык борборду бүтүрүп, ушул жерде кургатып, ушул биздин Алыштан кооперативдин азыгын бир жерде сактап, мисалы үчүн бул жерде азыр 500 тоннага чейин кургатылган өрүк сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Даяр кылсак, андан кийин биз биздин жолубуз ачылат. Баткен өрүгүн сыртка экспорттоо үчүн жеке ишкерлер аракет кылып келишет. Бирок жыйынтык анчейин. Себеби багбандарга тиешелүү шарттардын түзүлүшү керек. Жергиликтүү бийлик жеңилдетилген кредиттерден башка жардам бере албай келет. Баткен облусунун аймагында 10 000 гектардай өрүк багы бар. Андан жылына орточо эсеп менен 6 миллиард сом киреше түшөт. Олжан Тураева, Рыспек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Баткен облусу. Минтип Баткен өрүгүнүн наркы Тажикстандын ишкерлеринин чөнтөгүнө байланыштуу маселе болуп жатса, өзбекстандык бизнесмендер Кыргызстан менен кайра иштетүү, текстиль, курулуш тармагында биргеликте иш алып барууга кызыктар. Биз муну жөн жерден айтып жаткан жокпуз. Кыргызстан менен Өзбекстандын стратегиялык өнөктөштүк алакасы мындан ары өнүгөт. Бул тууралуу эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын телефондук сүйлөшүүсүндө белгилүү болду. Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда дипломатиялык мамиленин түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына байланыштуу баарлашты. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык келишимдеринин негизги бөлүгү өткөн жылы орун алган жогорку деңгээлдеги өз ара визиттер учурунда жетишилди. Тараптар анда транспорт тармагын жандандырууну, анын ичинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, чек ара аймактарынын калган бөлүгүн тактоону тездетүү, биргелешкен ишканаларды куруу жана соода жүгүртүүнүн көлөмүн арттыруу ниетин билдиришкен. Президенттер телефондук сүйлөшүүдө жетишилген келишимдердин баардыгын жүзөгө ашыруунун маанилүүлүгүн белгилешти. Алгачкы жыйынтыктар көпкө күттүргөн жок. Былтыр жыл соңуна Бишкек-Ташкент аба каттамын ачуу пландалып, ал ишке кирди. Учурда эки тараптын авиакомпаниялары аптасына 2 жолу Бишкек-Ташкент, Ташкент-Бишкек каттамын аткарып жатышат.
Ал жердеги самолеттордогу жана адамдардын жанагы жүктөлүүсү боюнча маселе жок. Толук ар жакка да бер жакка дагы где-то бир 70-80%ке чейин жанагы пассажирлердин ошол ичиндеги орундары, билеттери сатылып атат. Бул мен ойлойм аябай жакшы өсүп аткан динамика. Эгерде ушундай боло бере турган болсок, биз перспективада дагы жайкы сезондордо дагы рейстерди өзбек тарап менен сүйлөштүрүп кошсок болот да. Министрдин айтымында жакынкы күндөрү Ташкент-Ош, Ош-Ташкент багыты боюнча да аба каттамы ишке киргизилмекчи. Сүйлөшүүлөр соңуна чыгайын деп калды. Март айында Ташкент-Бишкек балыкчы багыты боюнча темир жол каттамы ишке киргизилмекчи. Ал жумасына бир жолу ишке ашаары пландалууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда темир жол байланышы 1998 жылы толугу менен токтотулган. Дээрлик 20 жылдан кийин биринчи жолу каттам кайра жанданганы турат. Эки тараптуу келишимдерге ылайык өлкөлөр жүк жана жүргүнчү ташуучу каттамдарды да ишке киргизмек. Өткөн жылы Ташкент, Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар багыты боюнча чоң жүк ташуучу унаалардын авто жүрүшү кое берилген. Азыркы учурда жүк ташуу эки мамлекетке тең тоскоолдуксуз болуп, транзит аркылуу үчүнчү өлкөлөргө чыгуу жеңилдетилген. Жүргүнчү ташуучу каттамдарды ишке киргизүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ал Ош, Баткен, Жалал Абад менен Өзбекстандын Наманган, Фергана жана Анжиян облустарынын ортосунда түзүлмөкчү. Мисалы, ошол эле Оштон жарым саатта туугандарына барып бир жаманчылык болуп калган болсо, бара турган маселе чыгып калган болсо, алар Бишкекке келип, Бишкектен Ташкентке учуп, Ташкенттен анан кийин через перевал ошол Ферганский долинага барып келип жүрүшпөдү. Бул маселенин бардыгы чечилди. Азыр эки элдин ортосундагы мамиле, достук мамиле мурункудай калыбына келди деп айтсам болот да. Бул бара-бара да чыңалат. Кыргызстан коңшу өлкө менен соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү келишимине жетишкен. Анын негизинде айыл чарба продукцияларын экспорттоого басым жасалып, товардын бул түрүнө акциздик салыкты алып салуу сүйлөшүлгөн. Өткөн жылдын октябрь айынан тарта Өзбекстан Кыргызстандан ташылган азык-түлүк продукцияларынын бир нече түрлөрүн акциздик салыктан бошоткон. Картошкага мурда 20% болгон болсо, бүгүнкү күндө 0% түзөт. Картошкадан сырткары дагы айта кетчү нерсе, ошол эле балга 0% болду. Эт жана эт продукциясына, сүт продукциясына дагы төмөндөтүлдү. Бир гана ошол жана сыр жана быштакка 70%дан 20%га чейин түшүрүлдү да. Бүгүнкү күндө дагы башка товарлар боюнча дагы иш алып барып жатабыз. Азыркы күндө дагы төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Бир апта мурун Өзбекстандын тышкы соода министри жетектеген делегация Кыргызстанда болду. Курамына расмий өкүлдөр жана ишкерлерди камтыган топ Бишкек жана Ош шаарларын кыдырып, ийгиликтүү иштеп жаткан компанияларды көрүп чыкты. Кыргызстан анда коңшу мамлекетке 42 мекеменин базасында биргелешкен ишканаларды ачууну сунуштаган. Бул кайра иштетүү, текстиль, курулуш материалдарын чыгарган ишканалар. Жолугушууда банктар жана айыл чарба жабдууларын ташып келүү багытында байланышты күчөтүү боюнча документтерге кол коюлду. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал. Кыргызстан коңшу өлкөлөрү менен гана эмес, эл аралык уюмдар менен дагы мамилесин жаңы деңгээлге көтөрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озоне Ожеланы дипломатиялык миссиясынын башталышына байланыштуу кабыл алды. Жолугушууда Озоне Ожела президентке буунун башкы катчысы Антонио Гутеррештин анын дайындалгандыгын күбөлөндүргөн ишеним катын тапшырды. Президент Сооронбай Жээнбеков аны кызматка дайындалыш менен куттуктап, Кыргызстан уюм менен активдүү жана жемиштүү кызматташууга даяр экенин белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстан парламенттик демократиянын жолун тандап алганын белгилеп, буунун Кыргызстандын демократия принциптерин бекемдөө, шайлоо системасын жакшыртуу боюнча аракеттерине көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Озоне Ожела болсо өлкөнүн президенти айткан мамлекеттик маанидеги программалар жана долбоорлорду алдыга жылдырууда жардам берүүгө болгон аракетин жумшоого даяр экенин айтты. Ал ошондой эле уюм Кыргызстандын экологияны коргоо, жаратылыш кырсыктарына каршы аракеттенүү, радикализм жана экстремизмге каршы күрөшүүдөгү аракеттерин колдоого даярдыгын белгиледи. Кыргыз Республикасына кош келипсиз. Сизди ушундай абдан жооптуу кызматка дайындалышыңыз менен мен чын жүрөктөн куттуктайм. Буга чейин дагы сиздин ордуңузда иштеп кеткен Аванес менен
абдан жакшы иштештик. Мен губернатор болгондо, премьер-министр болгондо жакшы иштедик, абдан көп салым кошуп кетти. Ал киши аны өзгөчө белгилеп коюшум керек. Мен үмүт кылам, буюрса сиз менен дагы ошондой иштешебиз деп. Сиздин баскан жолуңуз дагы, тажрыйбаңыз дагы абдан жакшы экен. Мен окугалы кубандым, абдан көп мамлекетте иштейсиз, мамлекеттерде ошол тажрыйбаңыз Кыргыз мамлекетинде иштегенге да чоң жардам берет деп мен ишенем. Бул сиздин 2018 жылда региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө демилгеңизди колдойт. Биз долбоорлорубузду жарлыктын алкагында белгиленген программаларга ылайык ишке ашырууну каалайбыз. Коррупцияга каршы күрөш боюнча Коопсуздук кеңешинин максаттары жана милдеттери биздин программаларыбыздын багыттарына шайкеш келет. Биз дагы коррупция өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган ресурстарды жокко чыгарып жатат деп эсептейбиз. Ошондой эле өлкөбүздө электрондук өкмөттүн принциптерин алдыга жылдырууга, санариптик мамлекеттик тейлөөлөрдү жана ачык коомду өнүктүрүүгө багытталган таза коом долбоорунун ишке киришин колдоого даярбыз. Эми январдын аягында кала тургундарын буш айманга салган Бишкек жылуулук берүү борборундагы аварияга кайрылабыз. Мына ошол ТЭЦ-теги кырдаал учурда ар тараптан иликтенип жатат. Бүгүн бул кырсыктын келип чыгышын иликтөө үчүн эл өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия жылуулук борборуна барды. Кененирээк Сейил Карыбекова. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын айынан шаардыктардын үйлөрүнө жылуулуктун келиши жайлап калган. Суук күндөрдө жылынуу үчүн электр жылыткычтарды пайдалангандардын саны өсүп, натыйжада ашыкча жүктөн пайда болуп, электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учураган. Келип чыккан кырсыктын себептерин аныктоо үчүн учурда мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Мындан сырткары эл өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлүп, жеринен маселени чечүү аракетинде. Бул жерде биз көрүп чыгып, толук маалыматты мына сиздер да көрдүңүздөр, элементардуу түрдө ошол жердеги манометрлер убагында тиешелүү жетекчилер же тиешелүү ошол жердеги кызматкерлер тарабынан текшерилбей, ушул кышкы күзгү кышка даярдык боюнча демек өзүнүн максатына бул ТЭЦ жеткен эмес да. Жөнөкөй эле бир кичинекей бир нерсе үчүн ушундай бир чоң кырдаал жаралды. Эске салсак, 26 январда Бишкектеги жылуулук берүүчү борбордун жаңыланбаган бөлүгүндөгү от казандарда көйгөй жаралып, суунун температурасы 84 градустан 62 градуска чейин түшкөн. Бир күн өтүп, шаардыктардын үйлөрүнө жылуулук бериле баштады. Бирок 29 январда борбордо кезектеги авария катталган. Учурда анын кесепеттери дээрлик жокко чыгарылып, кырсыктын күнөөкөрлөрү такталууда. Ал эми азыркы башкы маселелердин бири мындай кырдаалдын кайталанышына жол бербөө. ТЭЦ-ин ичинде биринчи авария болгон жерде хим цехин көрдүк. Хим цехинде көрүнүп турат, кышка мындай ойдогудай мындай даярдык болбогондугу көрүнүп турат бул жерде. Бул жерде мына ошол датчиктердин иштебей калгандыгынын себебинен деп, анан жана урамный мер иштебей калды деп да бизге азыр айтып берип атышат эми. Азыр эми кимге деп айтканга кичине эртерээк, өкмөттүк атайын түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Азыр мына депутаттык комиссия өзүнчө түзүлгөн, мына депутаттык комиссияда келип атат. Анан мына укук органдар дагы ошо кылмыш иштерди козголуп, алар да өздөрүнүн тергөөчтөрүн жүргүзүп атат. Шулардын жыйынтыгы менен анан сөзсүз түрдө бир жоопко тартылат. Ал арада жылуулук электр борборунун жетекчилиги түзүлгөн кырдаалга мындай түшүндүрмө берүүдө. Перед насосом установлены ловушки, так называемые. Насостун алдында атайын тузактар орнотулган. Алар ар кандай ыпыр-сыпырды тосуп калат. Ошондой эле артында чыпкасы дагы турат. Жооптук кызматкер дал ушул чыпканы нөөмөт сайын алмаштырып турушу керек болчу. Башкача айтканда, резинанын калдыктары түшкөндө алар барып торго такалат. Анан насос иштегени сууну ар жагына өткөрбөй калат. Жогорку чыңалууда иштеп жатпайбы. Суу өтпөй калса, насостун өндүрүмдүүлүгү түшөт. Там сетка стоит. Ее полностью вот так вот, как всас насоса есть, ее заносит. Под большим давлением же работает. И получается насос производительность падает. Комиссиялардын алдында дагы аныктоочу албан иштер арбын. Кандай болгон күндө да калкты тейлөөгө алган бардык коммуналдык чарбалар өз милдетин жоопкерчиликтүү аткарууга тийиш. Сейил Карыбекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал. Шаар мэрлери менен айыл өкмөт башчыларын шайлоонун эрежеси өзгөрдү. Эми жергиликтүү бийлик өкүлүн аныктоого депутаттардын жарымдан көбү катышса, жыйын өттү деп эсептелет. Буга чейин эл өкүлдөрүнүн 3/2 добуш берүүгө катышмайын төрага, мэр жана айыл өкмөт башчылары шайлана алчу эмес.
Айрым учурларда бул ченем аймакта атайлап саясий куралга айланган. Мындай алешимдиктерди жою турган мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3/2 көбүрөөгүнүн катышуусу менен гана бийлик өкүлүн аныктоо эрежеси башкаруучу партиянын өзүн билемдигин жоюу максатында киргизилген. Азчылыкты түзгөн эл өкүлдөрү нааразычылыгын жыйынга катышпай коюу менен билдирип, дал ушундай мүмкүнчүлүк менен аны үзгүлтүккө учурата алат. Бирок мыйзамдын бул ченеми саясий оюндарга жол ачып келген. Төраганы, мэрди же айыл өкмөт башчысын шайлай турган күнү айрым депутаттар жыйынга атайлап келбей, калааны же элетти башкара турган адам аныкталбай калат. Мындай көрүнүш 2 рет кайталанса, депутаттардын өздөрү үчүн шайлоо белгиленет. Аймактарды өнүктүрүүгө арналган жыйында президент Сооронбай Жээнбеков бул көрүнүштөрдүн кесепети оор болуп жатканын белгилеген эле. Саясатка оюнга айланып кетти. Саясатка оюнга айланып атып, мамлекеттен билимдегени менен укмуштай көп каражат мына асманга чачылып атат. Бир-эки саясатчынын оюнунан ошол жерде мэр шайланбай, айыл өкмөт шайланбай, кайра биз шайлоо кой берип атабыз. Кайра шайлоо кылып атабыз. Кээ бир жана Жалал Абад шаары. Туурабы? Канча болдуңар? 1,5 жыл жүрдүңөрбү? Я, 1,5 жыл. 3 жолу шайлоо болду. 3 жолу шайлоо, кеңеш шайладык. Кара Балта шаары бүт элекпи дагы? Бүт элек. Таш көмүр шаары бүт элекпи? Ушундай эле бүт айыл өкмөттөрдө бар. 50дөй мыйзамда мамлекеттик түз башкаруу институту бар. Бирок ал бир дагы жолу колдонбоптур. Биз эгерде 2 жолу шайлабайбы, анда 4 жылга тең мамлекет ошону бирөөнү шайлашка коюш керек. Коюп туруп, депутат менен коюп туруп иштеш керек, алар сеш керек. Эмне үчүн 4 жолу, 3 жолу шайланбаса, мамлекет мына миллиондоп каражаттарды кетирип туруп, ал жердеги шайлоолорду биз өткөзүшүбүз керек. Бул боюнча жергиликтүү бийлик дагы мына иштебей атасыңар. Мына губернаторлор дагы, акимдер дагы үчүн дегенде бир жагына жаман көрүнбөйүн деп карап отурасыңар силер дагы. Эми эреже өзгөрдү. Мамлекет башчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө жаңыланган мыйзамга кол койду. 3/2 кем эмес дегенде жарымынан көбү деп алмаштырды. Башкача айтканда 31 депутат болсо, алардын 16дан көбүрөөгү келсе, ошол төраганы шайлоого же болбосо айыл өкмөтүнүн башчысын, шаарларда мэрлерди шайлаганга укуктуу болот. Аз эле депутаттар келип шайлап коет деген сөз эмес. Шайлоонууда баары бир ошол тиешелүү добушту жарымынан көп депутаттардын жалпы санынан жарымынан көбүн алыш керек. Бирок жанагындай атайлап жасалып аткан искусственный бир себеп жок болот да. Элдин көйгөйүн чече турган элеттин башкаруучусун тандай албагандыктан жергиликтүү кеңештер кайра-кайра таркатыла берип, шайлоонун да баркы кеткендей. Соңку өткөрүлгөн өнөктүккө айрым айылдарда шайлоочулардын 8% гана катышкан. Кайра-кайра эле шайлоо өткөрүп, биринчиден бул деген бюджетке чоң таасир тийгизет. Анткени ошол кайра шайлоо өткөргөн көптөгөн акчалар сарпталат да. Ошондон улам мисалы экинчи жагдай болсо, бул деген ошол эле шайлоочулар кайра-кайра эле шайлоого келип тажаптап бүтүштү да. Эмнеге кайра-кайра эле ошол шайлоолорду өткөрө беришет депчи. Ошондон улам ошол жаңы киргизилген норма бул деген абдан чоң таасир тийгизет. Анткени ошол эле учурда жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ошо жоопкерчилигин өйдө болуп турат да. Демек жергиликтүү жетекчини шайлай ала турган депутаттардын тобунун эми жыйындын өттү деп таанылышына да добуштары жетет. Буга чейин муна сатап албагандан улам Жалал Абад, Кара Балта, Таш көмүр шаардык жана ондогон айылдык кеңештин депутаттарын кайра-кайра кезексиз шайлоого казынадан 20 миллион сом кошумча каражат корогон. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал. Өткөн жылдын апрель айында камакка алынган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков адилеттүүлүктү талап кылып, ачкачылык жарыялашкан. Алар УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдиргендей, ачкачылык жарыялагандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, учурда суу ичип жатышат. Кабарчыбыз теманы улантат. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков мамлекеттик төңкөрүш жасоого жашыруун макулдашкан деп айыпталган. Алардын мамлекеттин бүтүндүгү жана коопсуздугуна коркунуч жарата турган аракеттери аудио жана видео материалдар менен далилденген. Алар мамлекеттик төңкөрүштү уюштуруу жөнүндө түзгөн планын 2016 жылдын жазында ишке ашырууга аракетин көрө баштаган. Түзүлгөн план боюнча алгач өлкөнүн ар кайсы аймактарында митингдер уюштурулуп, акыры борбор калаага топтолушу керек болчу. Аймактарда кезексиз митингдер өткөндөн
өткөндөн кийин өлкөдөгү саясий кырдаалды курчутуп, башаламан абалга кириптер кылып, натыйжада бийликти күч менен басып алмакчы болушкан. Оппозиция өкүлдөрү элди толкундоолорго үндөгөн. Бирок атайын кызматтар коопсуздук чараларын алдын алып, бул пландын ишке ашуусуна бөгөт коюшкан. Мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жараткандардын жашыруун сүйлөшүүлөрү жазылып алынып, коомго ачыкталгандан кийин шектүүлөр камакка алынган. Учурда ачкачылык жарыялагандар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алар керектүү учурда медициналык жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирет. Дарыгерлердин сунушу менен мындан бир нече күн мурун Кубанычбек Кадыров суу ичип баштаган. Үчөөнүн абалы тууралуу айтсак, канааттандырарлык. Биздин врачтардын көзөмөлүндө үзгүлтүксүз болушуп атат. Кечөөнү апасы бир туугандары менен жолуктуруу болду. Ачкачылык жарыялап, абалы начарлап баратканда күчкө салып, ошо медициналык жардам көрсөтүү деген жери бар да. Ошонун негизинде биз буларды баягы обморокко түшүп калып, же өзүн жоготуу ушуна жол бербешке аракет кылабыз. Бирок ага жеткирбей жана түшүндүрүү иштери боюнча дагы иш алып барышып атат биздин кызматкерлер. Кадыров менен Карыбеков номер 1 убактылуу кармоочу жайга которулду. Ал эми Бектур Асанов ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу үчүн номер 47 колонияда калган. Комиссиянын жыйынтыгы менен алар жакынкы күндөрү жазасын өтөө үчүн башка колонияга которулат. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков ачкачылык жарыялоо менен УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Алардын бул талабы боюнча Акипресс маалымат булагына Ильяс Кангелди аттуу жарандык пикирин билдирген. Ал Асанов, Кадыров жана Карыбековдун ачкачылык жарыялоосун бийликке каршы саясий опуза катары баалаган. Автор сотто алардын күнөөсү далилденген болсо, анда эмне үчүн алар мындай аракет көрүп жатышат деген ачык суроо койгон. Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылуу менен эмнени көздөп жатышат? Улуттук коопсуздук кызматы буга чейин эле алардын ишин толугу менен сотко өткөрүп берген болсо, анын кызматтан кетүүсү соттордун чечимине эч кандай таасир тийгизе албайт да, деп жазат Ильяс Кангелди. Бул жерде оор кылмыш тууралуу кеп болуп жатат. Органдар кылдат тергөө жүргүзүп, андан кийин гана ишти сотко өткөрүп берген. Бул аракети менен алар коомчулукту бүдөмүк кырдаалга кептегиси келип турат. Ал эми коомчулуктун бул иш боюнча толук маалыматы болбогондуктан бир багыттуу пикир билдире албайт. Анткени сот жабык эшик артында өткөн. Дагы бир маанилүү жагдай бар. Ачкачылык жарыялагандар Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн гана талап кылып жатышат. Демек алар соттун чечими менен макулбу? Аларга сот тарабынан коюлган күнөөлөөгө эч кандай далил таба алышкан жокпу? Бул жерде Асанов, Карыбеков жана Кадыровдун ачкачылык акциясынан пайдаланып, Сегизбаевди кызматтан кетирүүгө кызыктар үчүнчү күчтөр барбы деген күмөн ойлор жаралууда. Ошондуктан бул ачкачылык акциясы бийликке карата опуза сыяктуу көрүнүп турат. Жыйынтыгында соттун чечимине ылайык Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу жана бийликти күчкө салып тартып алуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып 12 жылга кесилди. Ал эми Эрнест Карыбеков кылмыш жаза кодексинин кылмышты жаап жашыруу жана мамлекеттик чыккынчылык боюнча айыпталып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылды. Бул ишке тиешелүү дагы бир фигурант Дастан Сарыгулов да бар. Ал ден соолугуна байланыштуу 4 жылга кесилип, анын 3 жылын шарттуу өтөө жазасы белгиленген. 7 февралда райондук соттун чечимин Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Серепчилердин айтымында Асанов, Кадыров жана Карыбеков алар жөнүндө көбүрөөк маалымат таралышын камсыздап жатышат. Алар ачкачылык жарыялоо менен кырдаалды ого бетер курчутууга аракет көрүүдө дешет серепчилер. Актилек Гүлжигит кызы, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.